Коомдук уюм, байкоочу, кеңеш берүүчү уюм деп жазылды да Конституцияда. 90 деген санын далилдедик, бирок ошол кайсы принципте шайланат. Азыр жогорку кеңештен бул конституциялык референдумга кетти. Расмий түрдө катталган, ошондуктан биз азыр элдерге талкуулоо жана ошо маалымат берүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул расмий биздин ага жүргүзгөнгө отобуз бар. Соттун идеясы бүттү. Эмне үчүн республика баягы эле жыттан өтпөй алган партиялар кайра эле ошол шаардык кеңешке коюп атышат. Орда айткандай, биздин проблема ушул болот да. Мы в растерянности не можем понять, как это. Что нужно было сделать, чтобы мы были независимы? Буга чейин Конституциялык кеңешмин мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын 7 дубанында кыдырып, ал жерде да түшүндүрмө иштерин жүрүп келди. Себептен элде абдан көп суроолор бар. Ошол эле мисалы сот системалары боюнча, билик бутактары боюнча кандай турду шайлоо менен азыр бүгүнкү күндө мына көптөгөн шаарларыбызда шайлоо үгүт иштери болуп атат. Ошол боюнча дагы көптөгөн суроолорду. Анан негизги эле ошол максат бүгүн Бишкек шаарынын ичиндеги жана Бишкек тегеренде конуштар үчүн бүгүн түшүндүрмө иштери болуп, активдер келди дагы. Ошонун баарына Конституциялык кеңештин мүчөлөрү баары өздөрүнүн жоопторун беришти. Негизги айырмачылык мен ойлойм бул жоопкерчиликтүү бир системаны курабыз да. Буюрса мына буга чейин өзүңүздөр көрмүшсүздөр, 10 жылдан бери биз түшүнбөгөн мындай айтканда түшүнүксүз же парламенттик эмес же президенттик эмес, биздики парламентский президентский деп туруп алдап келишти. Башаламан бир форманын арасында жашап келдик да. Мына акыркы ошол эле пандемияны өзүңүз көрдүңүз, бир дагы бийлик бутагы өзүнүн жоопкерчилигин алган жок. Ал эми ушул жаңы конституция кабыл калса, буюрса албетте буну мен чечпейм, аны эл чечет. Кабыл алынып калса бизде жоопкерчиликтүү бир башкаруу системасы түзүлөт да. Мен ойлойм бизге азыркы учурда бул өтө керек. Бул азыр жаңы конституцияны биз социалдык багымга өтө басым көпкөлүк коштук. Ошол эле жөлөк пулдар болобу, мисалы пенсиялык жак тармактар болобу. Буга чейинки конституцияда булар аны жакшы көрсөтпөсө, бул жерде биз көптөгөн беренелерди ошого багытталып. Мисалы ошол эле жанагы адам укугу боюнча, мисалы адам укугу боюнча 45 берене. Мисалы буга чейин конституцияда азыраак болчу. Азыр ошого именно адам укугуна көптөгөн басым койду дагы. Мен ойлойм, азыркы иштелип чыккан конституция кандай гана мисалы оппоненттер жамандабасын, бирок социалдык жактан жана адам укугун коргоо жактан эң эле көп беренелер азыркы конституцияда камтылган. Азыркы жаңы долбоор конституциянын эң башкы азыркы иштеп жаткан конституция өзгөчөлүгү бул президент эми аткаруучу бийликтин башында турат. Ошондой эле биринчи жолу конституцияда Кыргызстандын эгемендүү тарыхында президент жеке жоопкерчилик алынат деп жазылып жатат. Бул эч качан жазылган эмес мындай. Ошондой болсо дагы аткаруучу бийликтин башында турса, жеке өзү жоопкерчиликти мойнуна алып атса дагы, ал өзүнүн кабинет министрин дайындап аткандын баардыгын жогорку кеңештин макулдугу менен жасайт. Ар бир чоң маанилүү маселелерди кабыл алганда конституцияда так жазылып турат. Баардыгы тең жогорку кеңештин макулдугу менен жасалат. Ошондуктан эч кандай узурпация власти бул жакта эч кандай жаңы долбоор конституцияда жок. Бирок биз эң маанилүү нерсени унутпашыбыз керек. 10 январда референдум болду. Эл президенттик башкаруу бийлигин тандады. Ошондуктан биз азыр милдеттүүбүз. Ушундай президенттик башкаруу бийлик концепциясы болгон жаңы долбоор конституция кабыл алган милдеттүүбүз. Анткени элдин добушу ушуга душар болду. Мына азыр конституциялык кеңешти көптөгө сынга алып атышат, айтып атышат. Биз мындай да кандай гана биз идеалдуу конституцияны жазбайлык, аны ишке ашырган бул адамдар. Бул бийликте турган адамдар. Ошондуктан бул конституция өзү кандай жыйынтыктарды берет, качан жыйынтыктарды берет. Бул эң биринчи президенттин жоопкерчилигинде болот. Президенттин жасаган кадамдарында болот. Азыркы мына жаңы парламенттик шайлоо болот, жогорку кеңешке. Ошондо кандай депутаттар келет?
алардын аң сезими кандай болот, алардын көз карашы кандай болот, алардын чечимдери кандай болот. Ошондуктан азыркы конституциянын өзөгү кандай болот жана качан иштеп барат, бул президент жагына жогорку кеңештен баардыгын көз каранды болот. Мындай улантуу традиция болуш керек да. Ошон үчүн мурунку конституцияда 6 жылга шайланбады. Шайланып калды, президентибиз. Эми ошону кантип сактайбыз дегенде, ошондо конституцияда көрсөтүп койдук биз аякта өзүнчө беренеде. Эмки 6 жыл биринчи срок көрсөтүлөт. Анан эмкиси болсо 5 жылга кайра иретине келет депчи. Анан бул туура эле деп мен ойлойм. Анткени жана укуктуу традициялар дейм, ошо традиция боюнча бүт эле дүйнөдө ошондой традиция болот да, мындай эрежелер, ошондой эрежелер болот. Анан кийин эми мындай да кээ бир кишилер 10 жыл, 11 жыл деп атышпайбы? Андай эмес да. Мына 6 жылга шайландыбы? 6 жылдан кийин кайра шайлоого барыш керек. Утабы аны же утпайбы? Ал башка нерсе да. Туура? Ошон үчүн мына биринчи 6 жылдык, мына 6 жылдыкты мына жарым жыл деле өтүп калды. Анан кийин эмкиси срогу 5 жылга болот. Биринчи мамлекет үчүн мындайда мен жана айттым чогулушта, жыйында отурганда айттым, бул социалдык мүнөздөмө да конституциянын. Бул деген биринчи очередте үй бүлөнү сактоо традицияларын, бүт баарын жанакы үрп адатты, ата, эне, балдар, майыптар, жетим балдар жана башка ушундай дүнүйө. Ошолорду коргоо үчүн принциптерди биз көрсөттүк долбоордо. Аны Кудай берсе жакшынакай коргоп алсак, ошонун негизинде мыйзамдар дагы чыгат. Мына мисалы жанакы эле 44-чү беренени алалык, пенсия жана жөлөк пулдар жөнүндөчү баягы көтөрүү. Мына ошону көтөрсөк буюрса, мен ойлойм жакшы маселелер көтөрүлөт. Бул социалдык жагы да. Эми укуктуу жагы, укук жагынан жанакы баланс деп атпайбы, бийлик бөлүү теориясында. Ал балансы бар. Буюрса президент формага лайык. Анткени президент форма дегенден кийин президент кичине үстөмдүк кылат да аяктачы. Мисалы парламент болсо да парламент үстөмдүк кылмак да. Мына ошонусун биз карап чыктык. Анан ошондо деле кичине баланс болсун деп жогорку кеңештин ролун дагы көтөрүлдү. Анын макулдук деген нерсе бар да бул. Мисалы кабинет министрлер дайындагандан кийин ал деген президент жогорку кеңешке кайрылат, анан анын макулдугу менен, жеке макулдугу керек ошолор. Ошону сөзсүз айта кетиш керек да. Жана башка ушундай беренелер бар.